Мүнөзүндө акыйкаттык канаккан Кыргызстанда төңкөрүш элдик толкундоолор Арбак шайлоонун акыйкатсыздыгына карата болуп келет. Бул жолу да дал ошондой болду. Эл толкуп көчөгө чыгып, жыйынтыгында бийлик алмашылды. Президент өз каалоосу менен кызматын тапшырды. Бүгүнкү саясатын жүргүзгөн бийликтен эл эмнени күтөт? Эл акыйкатчылыкты, мыйзамдуулукту, баардык элге şu татынакка жетекчи болууну каалайт делебиз. Азыр мына эл шайлап алды Садыр Жапаровду. Биз ишенебиз, ошол балага кичине элдик жардам болсо, элибиз оңолуп кетет. Кытайдын карызынан кутулуп, балдарыбыз кийинки немеде эч качан кыйналбай өсүшүн каалайбыз да. 30 жылдык эгемендик тарыхында Кыргызстан бир эмес эки президентти кууду. Бирөөсү Темир Тор артында. Алардын тагдыры бүгүнкүлөр үчүн сабак болуусу керек. Ошондуктан да коомчулуктун үмүтү илгери болууда. Эми бардык тарабынан эле жаңыланууну күтүп атат. Элдин мүдөөсү да ошо болчу. Коррупцияны токтотуш керек. Бийликти аткаруу кеңешине кандай десем, мындай бир чечкиндүү жигиттер, колунан иш келе турган жаштарды тартыш керек айрыкча. Анан ушу элдин максаты эле ошол күтүп атканы. Бирок мен ойлойм, азыркы президенттин милдетин аткарып аткан Садыр Жапаров ийгилик каалайбыз. Анан ушу бир жолго жакшы багытка бир салат деген ойдобуз. Мыйзам талаасынан чыгып кеткен кырдаал кыйынчылык менен өзүнө келүүдө. Мындайда мамлекеттин ар бир жараны сын көз карашта кое туруп, өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жаратабыз дегендерге колдоо көрсөтүүсү жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бир багытка биригүүсү кажет. Эми жаңыланууну күтөбүз да. Эми мына биз окшогон бир кеде дыйкандарга кичине бир пособиясы жогоруласа экен, пенсиясы жогоруласа экен, пенсия 2000, 3000. Аны ошого да жетпейт. Анда наракка жүгүртөт, берека ушулар жаңыланса экен, ушу түп тамыры менен өзгөрсө экен. Жеген ичкендерди, арамдарды кустуруп берем деп атат. Чыдап турсаңар, айлык менен жашай турган кылам элди деп атат. Ошон үчүн биз жаңы бийликтин саясатын колдойбуз. Кыргызстандын келечегине болгон үмүттөр өчпөсүү аракетинен баштаган бийликтин жыйынтыгында эл өзү таразалап алат. Эске салсак, быйыл парламенттик шайлоодон соң 6 октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстанда бийлик алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков элдин тынчтыгы үчүн мөөнөттүү мурда кызматынан кетти. Анын ордуна алгач өкмөт башчылыкта колуна алган Садыр Жапаровго 16 октябрдан бери президенттин милдетин аткаруу укугу да ыйгарылды. Гүлжана Мөндөгө, Бекмамат Алишер уулу, жаңылыктар үчүн.